Чыккандан кийин баягы тиги реально 16-20 чыкпай мурунку берген 327 китеп боюнча 15 эле гектар жер болуп калды. Азыр мына 25 көчөнүн түндүк тарабынан 22 участок Нурбектин жери карта боюнча. Жок, 17 участок бул жактан экен, 5 участок өйдө жакта. Жок. 5 участок өйдө жактан, 5 участок өйдө жактан. 3 участок 3 участок аркы беттен, аркы Бешкырттан. Калганы бул жактан. Ошентип кыска жалпы Нурбектин территориясынан 22 участок. 22 участок чыгып атат да. Азыр мындай болот. Ошону далилдегенде, мына кеченки чогулушта уктуңар. Аким өз башы менен кандай жоопкерчилик менен айтты билбейм. Бул киши Кудайдан коркпогон кишидей сүйлөдү да. Ошо 22 участок Нурбектики болуп чыккан убакта мен силерге бербейм. Ал жер силерге эч тиешеси жок деп койду. Значит, булар менен Нурбекти каалагандай тоноп койсо боло береби. Нурбек үчүн мындай укуктук эме жок бу. Бул жеке менчик деген бул кол тийгиз байлык да. Ошонун 15 гектар болуптур, сеники алдың, 1 гектар 20 соток. Ошо 22 участок болот. Ошонун сеники эмес дегенге кимдин акысы бар? Мыйзам бар да. Бул мыйзамды аттап кетип атат биздин аким. Кеченки сүйлөгөн сөзү вообще Кудайга жакпай турган иш болду. Эми ушуну биз тиешелүү жерге жеткизип, Үмөтов Нурбек күнөө кылса кылгандыр, жооп берет, ал үчүн жооп берем деп атат, жооп берет. Но бирок Үмөтов Нурбектин жанагы 22 участогун бериш керек да өзүнө. Азыр мындай болду да. Аларга биз тамсалып алганбыз да, туурабы? Азыр мындай болду. Биз бар баягын өлчөттүк. 1 жылдан бери бизге өлчөп бербей жүрдүк. Какшап жүрдүк. Барган жерге 16-20 өлчөп бер, 16-20 өлчөп бер деп жүрдүк. Акыры өлчөп бербей жүрдү. Качан гана биз Ген прокуратурага барып арыз жаздык. Ген прокуратурадан Сокулук прокуратурага тапшырма берилиптир. Сокулук прокуратурадан зам прокурор чакырды архитектурага. Бардык, сүйлөштүк, полный моюнуна коюп бердик. Анан ошол жерден команда болду. Барып, эски точка менен дагы өлчөгүлө, жаңы точка менен дагы өлчөгүлө деди. Ошол күнү зам аким айтты, мага арыз таштагыла деди. Зам акимге арыз таштадык, 2 сааттан кийин келишти. Өлчөдүк. Тигилер прибор менен өлчөдү, биз метр менен өлчөдүк. Эски точканы полный өлчөп чыктык. Могу көчөдөгү анклавды көргөздүк, Бектур эмен госрегистрдин баласы. Мына нерге чейин анклав, могу анклав жер бар деди. Көргөздү анклавды, точкаларын койдук. Азыр деле коюп турат ошол койгон таштарыбыз. Таш коюп кеткенбиз, ошол таштар турат. Аны көргөзүп берди. Нар жак беттен до конца Жапаевтан бүткөнгө чейин көргөздү. Эмеге чейин айырдыдан эме бар да, дренаж бар. Дренажга чейин көргөздү. Булдан бул жагы дренаж деди. Бул кимге кетип атат десек, бул айыл өкмөтүнүн жери болуп, могу жерде ВОС-1дин элдерине катталып кеттир, документ чыгып кеттир. Анан айттык, эмнеге дренаж ВОС-1ге кетип атат десек, Бектурга айтсак, бул айыл өкмөтүнүн жери, биз буга тишибиз өтпөйт деди. Тишиңер өтпөсө документти силер берип атасыңарбы, айыл өкмөт берип атабы десем, токтоду, такалды ошол жерде, жооп жок. Анан анклавды кимге берип атасыңар дедик. Анклавды кимге берип атасыңар десек, ага такалды. Азыр булар иштеп жүргөн карта кусок картаны көтөрүп жүрөт да, биз ошол картаны сүрүп тартып алгам. Аны чыгарып алгам, азыр эмеде эле, сумкада айда да болуш керек эле. Ошол картада өзү картаны бизге көргөзгөндө ВОС-1 жакты мондай түп-түз көргөзүп атат. Картада карасаңар мындай кеткен, бул жагычы мындай кеткен. Кыйгач кеткен. Кыйгач кетип анан түз кеткен да. Иштеп аткан картада. Бул негизи түз кеткен. Сен моңа эч ким ишенбейт. Сен ошол жерге барып именно доказать этип, Аерде 100 жолу көргөз. Тартып аткандачы. Азыр барабыз аерге деле. Аерге деле барабыз. Мен мисалы жерде туруп алып, Бакыт ажы могу столбаны койгон десем, мага эртең ютубтан көргөндө айтат. Туура эле. Эч ким бир ташты көрсөтүп атыр дейт, ночи. Туура эле, аны азыр айка барганда көргөзөбүз. Болбосо бу жерден деле азыр карта бар, карта менен камерага көргөзөбүз. Картаны алып келгилечи. Мынерге чие берген пайдасы жок. Анан олар биз гектарчык эмес, гектарчыктар билесиңерби? Но чайханаларда барып алып туруп, картаны жаап алып туруп, ого, ошол жерде чийишкен да. Карта, бүгүн карта мындай болот, эртең мындай болот деп. Биз олар эмес, биз бу жерде местный жителдер, бу жерде өзүбүздүн укугубузду коргошубуз керек. Коргой албай, бирөөлөргө тебеленип, же мамлекет коргобойт, же укук коргоо органдары көңүл бурбайт, алар башка бир варианттарга ооп кетет. Ошентип жүргөн адамдар. Эми мына ташка эч ким ишенбейт да, бу жерде чийип атканга. Факты менен көрсөтөт. Могу столбаны Бактажы койгон.
Çağıldı bak kazın koygan. O Nürbek'tin yeri. Bu Türk'ün yeri bir yaktan bir yaka deyip durup. Mınake. Ulan Bayke mınake karta. Karta. Mütevazı hiç kim içinmek bir yerge erten Yusuf Başkan. Ulan Bayke, o karta menen barıp biz bir talay jolu көргөз. O karta menençi. Mınake mıno bundan alıp dur. Oşon jagın birinci oşon. Oşon jagın birinci mına mıno ol. Anarбеке. Баягы күнү Нурбектин сотуна бардык го. Ошол күнү сиз кечирээк келип калдыңыз окшойт. Ошол күнү ченешип аткан экен бул жерде. Мен келип эле бул жака келсем, Мынакей, баш биздин- үрдү дешип калды да. Ana Ulan Bayke, geliniz. Mına bizdin jerde, o yer bir yerden bir yerge çeyin dokumentinde barda çıktı bir kişine kağıt durur, şunu algılı. Dokumentalni, moğollar koşup gelgendeçi, даже koşsanlar dele bulat az telefon menen sırazıçı. 27-25 gektar yer çıgat nerge çeyin. 27-25 gektar. Mınаны koşkondo 27, o 57 sotuk anklav. Bunu koşkondo 27-79 çıgat. Бұл eski karta менен мурдагы ошо отурук ташып жол свет салынган кездеги карта. Ошол боюнча. Жок, бумага өзү эле. Ошол боюнча азыркы картада бул анклавды жок кылып туруп, берге чейин киргизип коюп атат мынандай кылыпчы. Аны эсептесем 29 гектар жер чыгат. Буну биз доказать кылып, полный көрсөтүп бергенбиз. Муну ошого кошуп жүрүп атат да булар. Могу жол, Союздун кезиндеги жол, берде дагы дренаж бар. Бул жолду алып барып берге кошулуп атат. Берге кошулуп атат. Анан могу өмөттүн границасы да. Бул берге кошулганда само собой Кутубаев берге жылып атат. Жылып атат, ооба. Бул мындай жылып атат. Бул жака чыгып кетип атат. Могу жергечи, 22-нин берки өтүнө. Ошондо мынанын жолу буга кошулуп, ортодон чыгып калып атат. А эгер азыркы жаңы карта менен, а эгер эски карта менен эсептесек, өмөттүн границасы эмнеден башталып атат? Латоктун жээгинен. Ортодо плюс эмеден чыгып атат. Анклав. Анклав деле чыгып атат. Анклав деле батып атат. Бардыгы батып атат нерге чейин. Азыр могу жолдун гектарын, бул мамлекеттин жолу, эч кимге караштуу жол эмес да. Мамлекеттин жолу Латокту апарып буга кошкондо, ошонун эсебинен Кутубаев бияка жылып атат. Кутубаев жылгандан кийин бул баары жылып келип нерге минип калып атат. Нурбек инип калып атат да. Преимущество эмне болуп атат? Баягы 12-жылы чыккан 327 китеп болуп атат. 12-жылы чыккан 327 китепти жолдорун ажыратып эсептей турган болсоң, жол, мына жол 12 метр болуш керек. Жол эгер 12 метр болсо, 327 китепке дал келет. А 12 метр болбогондун эсебинен, ал жол 8 метр болгон эсебинен, 12-жылы генплан мыналар эчтеке жок болгон. Жөн эле жолду 12 метрден эсептеп, 12 метр жол калтырабыз деп туруп, 16-20-ны жол 12 метрден калат деп туруп бөлгөндө 327 китеп чыккан. Анан генплан түзүлгөндөн кийин, генплан качан түзүлгөн? Генплан фактически жолдор турган жолго карап генплан түзүлгөн. Жолдор кандай турганбыз, ошол жолго карап генплан түзүлгөн. А жолду 20-жылы эмеге киргизебиз деп, трансформацияга киргизебиз деп. Жолду салып атканда гектар иштер 12-жылы жер арзан болгон. Бул жол салып баштаганда жер кымбат болгон. Жолду 12 метр эмес, 8 метр кылып 4 метр кыскартып койсо, 16-20-нын өзүнөн 22 участок ашыкча болуп атат. 1 гектар жерден 1,35 участок ашыкча чыгып атат. 1 целый участок и 0,35 участок ашыкча чыгып атат да. Ошондо булар жолду 8 метр кылып коюп атат дагы. Жолду 8 метр кылып туруп жолду жасап атат. Ошондо 16-20-дан 22 участок ашыкча чыгып атат. 198 гектардан 267 участок ашыкча чыгып атат. Ошонун эсебиненчи. Анан 12-жылы кызыл китеп чыгып кеткен да 327 китеп. Ошол китеп боюнча калып калган 29-20 ошол моменттерде булар жолду 8 метр кылган моментте кызыл китеп чыгарганга мүмкүнчүлүк болгон эмес, трансформацияга берген эмес да. Ошол боюнча калып кеткен, анан трансформацияга кирсе, анан ошо Тилгат менен деле кызыл китеп чыгарып алабыз деп ойлошкон. Азыркы учурда картаны корректировка кылдык деп туруп, мына жерди берге кошкондо могу Кутубаев деген само собой бияка секирип калып атат. Кутубаевдин жери пустой болгон. Само собой бияка секирип калып атат. Анан бардыгы секирип келип берге отуруп калып атат. Плюс могу узундук мына жерде турат. Предварительный генпланда 602 болуш керек. А берде 576 метр болот атат. Фактически өлчөгөндө 576 болот атат. Азыркы карта боюнча. 576 болгондо 36 эле участок батып калып атат. Жол менен 37 участок батып калып атат. На самом деле 38 участок батыш керек 602 метргечи. Анан ошону азыр биздин эме
327 подгон кылып коюп атат. Берден дагы губернатордун 20-44төн отурсун деген токтому бар деп атат, бирок токтомду биз издеп таба алган жокпуз. 20-44төн отуруш керек деген токтомду издеп таба алган жокпуз. Губернатордон да тапкан жокпуз, айыл өкмөттөн, акимчиликтен тапкан жокпуз. 20-44төн отурса, ошондой болуп 1.35тен калып 198 гектардан 267 участок ашыча чыгат. Ошо 20-44кө такап, 20-44төн отурат деп 20-44кө такаса 331 участок чыгып калат да. Үмөтов дагы соц объект бербестен 331 участокта 20-44төн таза отурат деп атат азырчы. Ошого биздин маселебиз картаны корректировка конфигурациясын өзгөрттүк деп атат. Конфигурация өзгөргөндө бир гана шердики гана өзгөрүп калбаш керек да. Өзгөрсө мыналардын баардыгы өзгөрүш керек да. Баардыгы жылыш керек. Бул жылдыбы, булдун баардыгы жылыш керек. Берге келип токтоп калып туруп, анан бир жерден баштап мына бир жерде дагы именно мына бир жерде дагы анклав бар. Ушул жерден дагы биздики кандай жылган болсо бул да ошондой жылып кетип атат да. Мынакей, мына картада Кайчыбек Урумкан деп атат. Мына берге чейин болуп атат жери, мынандай болуп атат. Азыркы конфигурациясы өзгөргөн картада нерден мындай болуп калып атат. Мынандай өзгөрүп калып кеткен, Мына предварительный карта, мына анклавдар полный көргөзүлгөн карта. Ушу фактический карта түшкөн да. Түшкөндөн кийин мына жер азымыз Урумканова деген. Мына турбай бүлүшү. Границасы менен. Ушул үлүш жери нерден мындай болуп калып атат. Ошонун эсебинен мыналар барып, Мо Титаров дегендин жери жок болуп кетип атат деп атат азырчы. Бир-биринин үстүнө минип калат. Азыр Кайчыбеков барып мынаны талашып атат. Абдыжамил Кыштообаевтан талашып атат жерди, бересин деп. А берде жер администрацияга президенттин жарлыгы чыкканга чейин бер сатылып, элдер отурукташып калган. Кызыл китеби берде даже кызыл китеби бар адамдар бар. И мына анклав чоңоюп туруп бул жака карап жылып атат. Азыр бул жер каерде мына жер? Бул жер о эмеде наркы бетте. 271 контурда. Аны деле жеринен көрсөк болот. Жок, азыр биринчи муну. Биздики азыр мына биз турган жер. Мына могу линияда. Могу линияда турабыз биз. Азыр мына картадан көргөзөйүн да. Бул экинчи карта бул? Жок, бул уже эмеде, генпланда. Мында айлантырайын. Азыр айланат да, азыр кыдырат да. Айланабыз азыр. Айланабыз. Мынакей, могу генплан. Мынакей генпланда анклав турат. Мына биз турган жер. Анарбек беке, канча эле номериңиз? Могу. Сиздики? Могу азыр. Ооба. 697. 697. Мынакта экен да. Мына 697. Ушул жерде турабыз да. Жок, азыр бул жерде турганда көчөнү мол десек, бул турбайбы? Мол көчө. Мына үй 683 бул мурдагы боюнча, азыркы боюнча. Жок. Бул мурдагы предварительный генплан. Азыркы генпланда 697 болуп калат. Азыркы тигилер өкмөт иштеп аткан карта. Ошол астына үйдүн номери кайсыл? Үйдүн номери азыр бу жерде мына 683. Азыр ошондо мол көчө мол, Бул Бул жак эсептелген. Азыр мына 685те ким турат мына жерде? 685те бир бала турат. Мол жерде бирөө турабы? Ооба, бир баланыкы. Кошунаңыз Буну деле Анарбек. Мунарбек деген бала. Дренажбы? Эме эмеспи улан? Улан кеп. Азыр мына 683. Так. 683. Мына бул жерде мына анклав турат да. Анклавтан азыр 25-көчөнүн батыш тарабы. Анклав. А могу жерде анклавдын мына анклав. Кутубаевдин жери турат. Буну азыр бул жака секиртирип коюп туруп Кутубаевди берге секиртирип коюп талаштырып атат да. Азыр негизи ушул көчөдөн мына Кутубаев примерно берге чейин алыш керек болчу, жарымы тиги эмелерге болду. Бул жер Айда, картаны алып келгилечи. Так. Азыр бул жака секиртирип, Кутубаев корректировка болду. Азыр тиги картаны алып келет, ошондо точно явный көрүнөт да, ошону көргөзүп берем. Корректировка болду деп карта эмени бияка секиртип коюп атат. Сумка ошол жердеби? Бербейсиң биртирип. Азыр анык көрүнөт жана картадачы. Тигилер өздөрү подтверждать берген. Не бул жер? Бул ошол кезинде соцобъект деп киргизилген эме болуш керек эле. Азыр соцобъект бул жакка өтүп калган. Соцобъекти деп ар бир Ажыратылган. башында чийилген менен ажыратылган менен бул мектептин ордун темир жолдун түбүнө азыр бул жака жылдырып коюш. Мынакей. Ал жакта да үйлөр барбы?
Жок. Жок, мектептин ордундагы Жок. Мектептин ордунда жок. Азыр Катланган Жер мектеп. бош турабы? азыр мектеп катланган. Мектеп түшүп атат. Мектеп түшүп атат ал жерге. Ошол жака жылда Бул мектеп. жактагыларчы каяка? Жок, бу жерде пустой болгон. Пустой болгон. Мынакей. Мына карта. Бул кече биз госрегистр менен барып подтверждать этилген карта. Так. Мынакей. Бул анклавды көргөзүп атат мына жерде. Так. Анклав, мына анклав турат мына жерде. А могу Кутубаевди белги алып келип отургузуп коюп атат. Хотя Үмөтов мына жерден 14 метр ичкериге кирип атат. Жолдун ортосунан 14 метр ичкериге кирип атат. Бул жерден, ушул линиядан Үмөтов 14 метр киргенде где-то 16-17 участок Үмөтовго тийиш керек да. Буну азыр селиком ичинен 10, мына 1, 2, 3, 4, 5 амнисияга кирип калган 5-6 үйдү калтырып туруп, калганын талашып атат. Бул эски карта боюнча. Так. Эски карта боюнча. А эми булар азыр иштеп атат. Мынакей, мына карта менен иштеп атат. Мына бу жерде анклав жок. Каяка кеткени известно. Даже мынакей, мына Кутубаев, жана Кутубаевга кирип отурган азыр бул жакка отурат. Үмөтовдун жери мына жерге чейин киргизип койгон. Мынакей. Мына разница. Мына. Ошондо мына жол, Сайыстын кезинен бери бар жол, дренаж бар. Госрегистр келип эски точка менен бу жерде өлчөп берип атат азыр. Иштеп аткан картасы мына болуп атат. Иштеп аткан картасы бул болуп атат. Биз айтып атабыз. Бул карта 24. Бул менен эле кылбайбы анда? Бул менен азыр ушу менен кылып атат. Ушул менен кылып атат. Бул карта талабыңыз мына менен, мына менен кылыш керек. Себеби ошондо туура келет. Себеби 21-жылы жолдор түшкөн, мына жолдор полный түшкөн, 20-21 жылда. 21 жылдары түшкөн жол. Жол түшкөндө ушул боюнча отурукташкан. Так. Эч ким эч кандай спор болгон эмес. Даже муну азыр анклавдын жери кимге кетти? Ал эч кимдин үлүш жери эмес болгон. Кимге кетти деп госрегистрдан сурасак, комиссиядан сурасак, жооп жок. Жооп жок. Анан ушул эле жерде мисалы үчүн ушул менен отуруп калганбы? 24-жылы конфигурацияны өзгөртүп мына карта чыгып атат. Мына карта. Бул карта чыкканда мына бияка кирип калып атат. Үмөттүн үлүш жери. Мына жолдон, Жолдон мына жерден берге кирип калып атат. Октябрьскийдин И плюс мына жерде турат. 553 553. Мына 553 жерде турат. Мына 11-26 эски боюнча мына веткадагы Үмөтовго караштуу болгон мына ветка. Азыр буну ылдыйга түшүрүп коюп атат. И бул жака чыгарып коюп атат. Үстүгө кайра. Эмеге жол бир көчө нары жылдырып коюп атат да. А эгер бул орду боюнча кала турган болсо, үстүндө 5 участок, и бул жактан 15-14 участок, и бу жерден дагы чыгат. Бу жерде дагы 5-40 жери бар да. Бу жерден эмес ашча чыгат да. Муну менен эсептесек азыр, ушул боюнча эсептей турган болсок, жана мен айткан жолдун 4 метри айтып коеюн, жол 4 метр кылса, муну боюнча эсептесек жол 12 метр болуш керек. Эгер ушундай боло турган болсо, жол 12 метрден болуш керек. Шу менен иштей турган болсо, жол 12 метрден болуш керек. А 8 метрден болуп фактически отуруп калгандан кийин жол мына карта менен кетиш керек. Плюс даже эмеге претензия кылбай атабыз. Анклав кимге кеткенинечи? Анклав кимге кетти? Ага претензия кылбай атабыз. Болгону могу картаны могу ордуна коюп берсин. Болду, ошол эле маселе. Ошол эле маселе. Азыр бул анклав жок болуп кетип атат. Бу жерде дренаж бар. Дренаж Воспирге өтүп кетип атат. Бу жердеги дренажды Үмөтовго киргизип коюп атат. Монун билдиби, маалыматы бар балардын? Бардын маалыматы бар. Эмнеге бул боюнча түшүрүп атат? Мындай болуп атат. Видеозапись бар. Биз бардык. Мына көрдүңөр разницаны дедик. Так. Бу жерден 5 участок чыкты дедик Үмөттүн эски боюнча отурганы боюнча. Десек, госрегистрдин баласы бизге өлчөп берген бала. Айтып атат. Ооба, 5 участок чыкты бу жерден деп атат. Бу жерден 25-көчөгө Үмөтов кирди 14 метрге десек. Ооба, кирди деп подтверждение берип атат. Эме госрегистрдин баласы. А эми кандай кылабыз деп замаким сураса, кандай отургабыз эми? Бу жерден чыгып атпайбы мына 22 участок? Десе, кандай кылып иштешибиз керек? Эмне кылабыз десе, ал айтып атат. Биз бекитилген карта менен гана иштей алабыз. Получается, комиссия буну бекитип атат, бул 24-жылы ушул бекитилип атат. 24-жылы күздө. Комиссия ушуну бекиткен. Анан бизге замакимге суроо бердик. Могу картаны жокко чыгарып бергиле дедик. Не деди? Бизге туура келбей атат. Бизге жокко чыгарып бергиле деди. Десек, мен жокко чыгара албайм деди. Буну ким кылган, ким түзгөн, ким аркылуу бекилген бу карта десек, архитектура чийип берген.
комиссия бекіткен деп атат. Сизге төмөндөгүдөй суроодо мисалы ошол жактан комиссиядан макул ушул чечимди моун колдоо кыла деп ушул боюнча аткарылсын деп чечим киргизгенден кийин бир жолу басып келип туруп сиздерден сурадыбы? Бул жакка келип сурадыбы элди чогултуп? Не деп бул боюнча иштебиз. Жеринен келип көрдүбү? Булар буга чейин 24-жылга чейин бул жерди бир нече жолу фактически отургузабыз деп, фактически отурган боюнча отургузабыз деп келип, но карта менен номерлерди берип кеткен. Бир нече жолу. Номерлерди бардык келип. 21-жылга чейин. 24-жылга чейин. 24-жылы күзгө чейин. Жок, моуну бекитканда келдиби? Айттым. Анан бекиткен. Бекиткенде бу жерде ашча сатылган жерлер да болуп калган да. Ашча сатылган жерлер болуп калганда биягында. Анан баягы госакты менен алгандар бар го, алар чыгат. Анда бизге юридически отургузуп бердилер. Ага чейин жок. Ага чейин конфигурацияны өзгөртөбүз деп чыккан булар. Конфигурацияны өзгөртөбүз деп, анан могу конфигурация өзгөрүп, могу карта бекиген. Батбайке бош мейин. Буну госрегистр түшкөн, архитектура түшкөн, комиссия бекиткен. Азыр ушул эле картаны 295-контурдун элдери барып мурдакы замаким азыр эме менен айыпталып отурат. Коррупция менен айыпталып тергөөдө тергөөдө замаким, мурунку замаким. Ошодон барып сураса, бул карта жараксыз деп атат. Бул карта жараксыз деп атат. Бирок булар бекилген карта ошол, юридический карта ошол, ушуну менен отургузабыз деп атат да. Биз суроо бердик. Бул картаны биз кантип жок кылабыз? Ушул картаны жок кылышыбыз керек биз. Биз мына менен эл отурат. Шуну менен 22 адамдын тагдыры чечилет. Ооба, бу жерде адам көп сатылып калган жер. Калганы эме болот, 22 адамдын тагдыры чечилет. Ушу менен отургузуп бергиле бизди. Десек, бул менен отургузабыз, буну биз жокко чыгара албайбыз деп атат. Буну киргизди макул. Бирок жалпы карта боюнча дагы башка бар да адамдар. Алар эмне деп атышат ойлору боюнча? Мисалы, могу ар тараптагылар, бул тараптагылар эмне деп мындай спорный жерлерби? Спорный жерлер мына могу жер бар. Демек бул карта киргизилгенден кийин алардыкы да өзгөргөн. Алардыкы да өзгөргөн. Бардыгыныкы өзгөргөн. Жок, именно могу тегеректе, мисалы үчүн, бу жерде выборочно бардыгы эмес. Выборочно болуп атат. Мисалы үчүн, бул келип бу жерге ооба, бул келип бу жерге токтодубу? Так. Токтоду, өттү дейли, допустим, буга өттү. Бул деле дальше жылыш керекпи? Ооба. Бул жылган эмес. Бул жылган эмес, буну адамдар отурат ошол боюнча. Биз муну азыр айтсак, элдер айтып чыгышы мүмкүн. Бу жерде сос объектинин жери бар да, мектеп курулуп атат. Булар сос объектинин жерине аракет кылып атат деши мүмкүн да. Бирок эме болгондо, эгер конфигурация өзгөргөндө, бул жылды дейли, допустим. Жылганда бул деле жылыш керек да, автоматически само собой. Жылыш керек. Эми муну точкада интересный вопрос турат да, мына интересный вопрос эмне деп. Мына точка бу жерде турабы? Так. Конфигурацияга чейинки точка. Так. Конфигурациядан кийинки точка турабы? Так. Конфигурация чейинки точка турабы? Конфигурациядан кийинки точка. Жылып кеттир. Жылган эмес. Расширение болуп атат. Расширение мына даже мындай кылып Жок, неге мындан ашып кетип атат дейм да? Ооба, биз деле ошону айтып түшүндүрө албай атабыз мынакей. Даже мындай кылып атат мына. Мына эмнеден бүтүп атат, эмнеге чейин келип атат. Барбы разница? Бар. Даже мындай кылайлы мына. Мындай кылганда нарыда бери да жылып атат. Бул жакка дагы, бул жакка дагы. Ооба. Неге? Дренаж, ортодон дренаж и мына жол. Ошол кошулуп атат деп айтып, биз 1000 жолу айтсак дагы эме кылабыз. Мен буну спутниктен спутник картаны берчи. Карадыңызбы? Спутниктен да карап, скрин кылып, копировать чыгарып койгом, азыр аны деле көргөзөм. Буну менен канча турат? Явно көргөзүп турат. Скриншот кылып тартып койгон. Мынакей. Мына 28 бираз эме болгон, разница болгон, айырма болгон. Бул 27-26 болуш керек да бул жерчи. Мына алда кана дагы бирөөсү бар эле. Дагы бирөө бар эмес беле? Жок, бул эмес, мындай дагы бирөө болуш керек. Айда. Мындайдан дагы бирөө болуш керек. Мына боюнча эми азыр айтам, мына азыр мына отургузуп аткан карта мына. Азыр булар иштеп аткан карта ушул. Биз ошолордун колунан тартып алганбыз. Мынакей документальный 27-25 турат, эсептеп чыксак, бу жерден берге чейин. Азыр бул жерден дагы бир интересный нерсе бар, кызык нерсе. Мына отурат. 20-44төн отурганда 7 гектар да бул жерчи. 20-44төн отурганда бул батыш керек жерге.
жерге батыш керек да, 20-44-төн отурганда. Үмөт 20-44-төн отурганда мына жерге батып, плюс жери артып калып туруп, бул жака киргизип коюп атат да, жана 22 участокты жана мынагачы, мына киргизип коюп атат. Бул 7 гектар жерге, бул батпай калып туруп, бу жерден 10 участок берип коюп атпайбы? Мына 7 гектардан грязым 25 участок чыгат. Грязым. Жолдорду чыгарып салганда 21-53-төн чыгат. 21-53-төн. 20-44-төн отургузганда 1-33-төн, 21-57-тен чыгат. 20-44-төн отурганда 1-33 ашып калып атабы? 1-23 ашып калып атат да. Эми ошол жерге буну калыш керек да. Буда жол мына бир эле жол бар да. Экинчи жол кичинекей эле. Башка жол жок. Бул жерде мына мындайынан жолдору бар. Көргөзүлгөн. Бирок булардын деле 1-2 эле бар, калгандары допустим бар деле жол деле. 20-44-төн отурганда шунун ичине батыш керек беле 7 гектарга. Плюс запас жери артып калыш керек эле да. Үмөттөн артып калып атат 20-44-төн отурганда. Ашча жер артып калып атат. Буга жетпей калып атат. Жетпей калып туруп жерге 10 участок берип атат. Демек сиз айткандай могул боюнча бул жактан расширение болгон да? Расширение болуп атпайбы? Расширение болуп атат. Мынакей. Мына предварительный картада. Мына жерде 20 участок отурат мындай. Азыркы муну Жапаев деген 20 участок. 20 участоктон предварительный картада полный чоң отурат. Чоң отурат. Могу картада бардыгын бирдей кылып көргөзүп койгон чыйып. Мынакей мына жерден отурат, бирдей көргөзүп турат. Эме жок. Барсаң фактически мына 6 соттон отурат мына участок. 6 соттон. 6 соттон? 6 соттон отурат. 20 участокто 6 соттон отурат. Бул дегени 20 жарым участок, 20 штук, жарым-жарымдан участок, целый 10 участок болобу? Мына 10 участок мега келип отургузуп атат. Чыкпай калат, конечно, мына 6 соттон отурса, санап келген чыкпай калат. 7 гектар батпай калат. Батпай калгандан кийин бул батпай калды деп тап келип 10 участок отургузуп атат. Бул 10 участокты мындай болгон. Бунун запистери деле бар да. Биринчи барып бул неге отурат берди деп суроо бергенибизде, Үмөтов bunun жеринен 10 участок сатып бериптир. Ошонун эсебинен Үмөтов бияктан 10 участок бага берди деп айткан. Госрегистрдин баласы. Кийинки барганыбызда кайра бардым мен. Бир 5 жолу спорить эттим барып. Кайра барганда айтат, санап келип туруп 34 чыктыбы дейт. 7 гектардан 144 чыгыш керек да, 20-44төн. 144 чыгыш керек. Санасак 134 чыгып калды. 134 турбу деди, ооба дедим. 10 участок менден алыш керек белсең, ооба. Алыш керек. Анан келип туруп мен өзүм ишенбей калгам. Кантип 7 гектардан 20-44төн отурса, батпай калды 10 участок. Келип бу жерде фактически эсептесем 20 участок 6 соттуктан отурат. По факту, По факту. Демек бул 10 участок артка кайтыш керекпи? Ооба. Ошондо жанагы анклавдын жери, анклавдын 0,57 гасы на 0,57 гага. 10 участок батат. 0,57. Эми анан жана көчөлөр боюнча да айтып койбойсуңбу? 12 метрлик жолдор. Эми фактически мен телефонум кайкалдыңар. Боюнча. Мына эми бул эмеге да эсептеп берейин. Мындай эсептеп. Мынакей. Мына жол. Мына жол 12 метр болду дейле. Мына жолдор. Эмне деп коюм? 12 метр жол дейле. 12 метр. Эми мына ширина 25ке 16 да. 12 болгондо жолдун жарымы бул участокко, жарымы бул участокко кетет, туурабы? Значит, 16га 6 болот. 16 метр узундугу, жолдун жарымы көйтөт 6 метр. 96 квадратпы? Участок 400 квадратпы? Плюс 400 квадрат. 496 квадратпы? Эми жол 8 метр болгондо, жол 8 метр болгондо 16-ны көйтөбүз 4кө, туурабы? 64 квадрат плюс 400 квадрат. 464 болот атабы? Эко уже дайын, уже такталды. Эми 16 20. 16-20 1 гектарда 10.000 квадрат болот. Туурабы? 162 миң. Бөлөбүз 496-га. Биринчи жол 12 метр болгондо. 326 чыгып атабы? 0,5тен чоң болсо бир участок кошулуп кетет. 327 болуп атат, туурабы? 327. Эми 162 миңди бөлөбүз 464кө. 349. 349 участок. Бул ошол эле маселе. Болгону жанагы разница эми 327ден разница 22 участок. Болгону 22 участоктун документи жок болгон да, кызыл китеби жок болгон. Ошон үчүн эле 22 участок воздухка кетип калып атат. Ал участокты ошо жолду салып атканда 8 метрден кылып жолду 12 метрден 8 метрге өзгөртүп атканда ал участоктор сатылып кеткен да, эл отурат мына, бирөөндө ушул байке отурат. 3 үйдө подряд отурат.
салынып отурат да ошо 22 участок. Ошону эле могу картаны эле бизге кайтарып бергиле деп атабыз. Мына картага эле отургузгула, мынанын кереги жок. Буну менен отурсак биз эл ушу менен отургандан госак тилкат болуп соттошуп 5-6 иш сотто. Бизге мына менен отургузуп бергиле деп атабыз. Десек жок, биз отургуза албайбыз. Эгерде сизге дагы ушундай айтайын деген да сөз. Мисалы, могул карта боюнча комиссия бекитип ушул боюнча болуп турса, дагы өздөрүнүн башына түйшүк үйүлүп кайра-кайрадан Бул бүтпөйт маселе. сот чече турган маселе болуп кетет. Сот чече турган маселе болот. Сот чечет. Сот кызыл китепке чечет. Кызыл китеп чечет. Ызычуу болот. Элдин ортосуна ызычуу бүтпөйт. Азыр келип мен жерде жашап аткан байкенин үйүн бузам десе, булга амнистияга кирип калган. Башка амнистияга кирбей калган балдар бар да. Амнистияга кирбей калган келип үйүн сүрдүрөм десе жөнүнө турабы? Канча мээнет менен кылган. Мен мисалы үчүн өзүм 5 жыл иштеп келип алгам ушул жерден участканы. Канча акчаңыз кетти, ошону айтыңызчы. Мен өзүм 15 000 доллар алгам. 15 000 доллар алгам. Жерди. Жерди 2 участка алгам, 7 Үйгө жарым. канча кетти? Үй салган эмесмин, суу чыгардым, королоп тостум, 1 жыл карап отурдум ошол жерде, документ бүтсө анан баштайын депчи. Документти бүтүрүп берем деген, бүтсө анан баштайын деп отурдум. Документ бүтө электе булар камалып кетти, камалып кеткенден кийин кызыл китеп келди, бул менин жерим экен dedi. Качан алгансың десем, 12-жыл алгам dedi. 12-жыл алган болсоң, эмне кылып жүрдүң? Мен 1 жылдан бери бияга суу чыгарып, королоп жүрөм, соседтерим көрүп жүрөт. Эмне кылып жүрдүң десем, Десеңиз эмне дейт? мен сени таппай жүрдүм дейт. Любой соседке номерин берип кеткен. Бирөө келсе чалсаң, соседке дайындап кеткен. Бирөө келсе мага чал деп. Ал сосед кел булар мен тосуп койгон жерди самозахват кылып бузуп кирип, фундамент куюп алыптыр. Анан анда деле мейлден чечишербиз деп койдум. А бирок соседтен сураган эмес да. Өзү бир жакын эле жерде турат экен. Азыр эми гарантия жок да бу жерденчи. Бу жерден кан төгүлбөшүнө гарантия жок. Любой үй салып алган адам, мен мисалы үчүн тополон кылбашым мүмкүн. Үй салып жашап аткан пол акчасын тыгып алган адам само собой тополон кылат. Эми башка нерсе айта албайм. А бирок муну мынакей. 10 жылда иштеп келип аткан балдар бар dedi. Ушул туура деп булар подтверждение берген. Баардык комиссиянын мүчөлөрү кол койгон.